Азыр приздер көрсөтүп коелу, чтобы кызыктуу болуш үчүн. Неге? Так, 5 приз берилет. 5-өн тең эметкендерге айттым да азыр эле. В общем, кандай? Google десем барыңыздар түшүнөсүздөр. WhatsApp десем барыңыздар түшүнөсүздөр. Учурунда аны деле эч ким түшүнгөн эмес да. Азыркы мен айта турган нерсе бул жаңы нерсе. Брокер деген сөзгө ким түшүнөт? Брокер деген ким? Блогер эмес, брокер. Брокер деген ал өзүнчө жанагындай иш баштап. Мисалы үчүн сен дейм. Жок, эмне иш кылат ошол ким ал? Бир неменин бир ишти баштап, ошол иштин аягын чыгарып, анан аны неметиш керек, жайылтыш керек. Жок, андай. Брокер өзү мындай да. Мен түшүнүм. Боюнча мындай брокер. Типа определенный бир компаниянын товарын өткүзүш үчүн аукцион, типа аукцион сыяктуу эме болот дагы. Ошол жерден эми цифровой эме да, мен мисалы үчүн жаш кезимде Москвада жүргөндө баягы союз бузулганда брокерский центр кылып компаниялар эмени ачкан. Бул аны брокерский центр болуп кеткен полный элечи. Ал жерде и оборудованиялар сатылып аткан, башка болуп аткан, арадын компьютер экранда отуруп эле цифралар кете берет. Эми биз маани берген эмеспиз да, биз асыл мындай эле бар билдирдик. Түшүнүктүү, бир аз жакындаштыңыз, бирок аныгыраак брокер эмне иш кылат? Брокердин милдети эмне? Ким ал? Ортомчу мындай бирөөнү алат, бирөөгө сатат. Ортомчу да ортомчу. Далдалчы деп брокер кылса. Далдалчы да кимиңиздер биринчи айттыңыздар. Вот. Байкеге 200 сом приз, далдалчы. Бирок ал эле эмес, мен толуктап кетейин. Далдалчы эле эмес. Далдалчы кыргызча, бирок брокер деп бир аз түшүнүк башкачараак да. Неге дегенде инвесторлор менен иштешет. Мисалы, адамдын акча салды да. Ал брокер өзүнүн чөнтөгүнөн чыгарбайт, бирөөнүн акча салды. Ошо акчадан өзү да зарабатывать этип, акча пайда таап. И ошол адамды да пайда таптырган адам ошол брокер да. Ошол. Анан жок, менсин дегенде ал майнусы. Түшүнүктүү. Трейдер деген ким? Трейдер деген ортодон бирөөдү алдап. Бирөөдү алдап? Не дедим? Трейдер. Трейдер деген өзүнүн эмгеги менен эмес, мондай эмгектен алган нерсе да. Трейдерде зор менен база алып Трейдер. Мен азыр эми бирок жарым сааттан кийин Жок, ал башкача болуп калды. Жок, түшүнүп айта албай жатам, ушундай негизи. Аны азыр мен сизге түшүндүрүп берем, трейдер деген ким экенин. Так, блокчейн дегенчи? Блокчейн. Блокчейн уккан эмессиздер. Садыр Жапаров тым байлык акча айткан, блокчейн деп. Уккансыздар, просто маани бербеген. Түшүнүктүү. Биржанычы? Биржа? Эртең арчыкы чыгарып биздин сүрөттөр көрмөйсүңүз. Биздин рұқсат үстүнөн чыгарса, арчыкы чыгарып. Кыздар, тиги кыздыкы мен тартпадым. Адам рұқсат менен чыгарбайсың. Өздөрүнө керек окшойт эшикке. Биз тартпадык. Аукцион деген сыяктуу, биржа дегенчи, аукцион деген сыяктуу, только акча боюнча. Туура. Түшүнүгүм ошондой. Биржа деген ошол биржанын негизи түрү көп. Бирок криптовалютанын биржасы бар, өзүнүн акция боюнча биржалар бар. Түшүнүктүү. Криптовалюта деген эмне? Качан чыккан? Эмне үчүн чыккан? Криптовалюта. Криптовалютаны уккан эмессиздер. Криптовалюта мындан канча жана айтып аттым, карындашым туруп атканда Украинадан келишкен. Жана биткоин, дун оборудованияларын орнотобуз деп азыр Ташкентте 2 жерде орнотушкан да. Самал пайда бар. Анан
кристалдакта орнотулган. Ошолор келсе, ошондо мен мындай чекесин эметкен, бирок мындай маани берип эметкен эмесмин. Просто жер бөлүштүрүп берүү жөнүндө маселени эметишкенде электроэнергия жакын алабызда турат деп ошондо гана келип оборудованияларды көрүп эметкенбиз. Маани берген эмесмин. Кайсы жылдары? 3 жыл 4 жыл болуп калды. 3 жыл 4 жыл биткоин. Качан чыгышын билбейсиз, качан чыкканын билбейсиз негизи. Качан чыкканын билбейм, бирок ошол эмелер келгенде украинецтер келишкен да. В общем, биткоинди уккансыз. Түшүнүктүү, сиз кичине болсо да билет экенсиз, бирок биткоин негизи 2009 чыккан. Чёрный рынокко чыккан. Чтоб мисалы $1 000 000 болсо, кагаз акчаны через банк мамлекетте кантип которот? Через банк которулбайт да. $1 000 000, если нелегально иштегендер болсо, контрабанда менен же болбосо ушундай бир. Ошолор именно ошол оружие алып саткандарга, наркотик алып саткандарга бири-бирине алыш бериш кылышын. Илгери эми таш менен соода кылышкан го, кийин мал менен соода кылышкан. Ошондой кылып эле бир соода сатыктын жүзүн чыгарган. Анан ошого как перевод кылсын деп блокчейн системасын чыгарган. Блокчейн кошелектор менен. Ал мындай банкка тиешеси жок. Мисалы мындан бир нече жыл мурун уксаңыздар керек, аэропорттон, поезд жолдон, машиналардан пачка акчалар кармалган. Уккансыздарбы? Азыр угулбайт. Интернет көп болсо дагы, азыр кармала турган болсо вес кетет да. Бирок азыр кармалган жок, угулбайт. Андай контрабанда менен иштеген адамдар уже криптовалюта менен, доллар менен эмес, криптовалюта менен бири-бирине через блокчейн ушул жерде туруп 3 секундтан 30 секундка чейин дүйнөнүн булуң бурчуна которуп салса болот. Ошентип бири-бири менен соода саттык жүргүзгөн акча. Биз колдонуп аткан бир доллар, рубль сыяктуу эле акча. Болгону электронный, анын кагаз бумажный жок. Бирдеги количествосы ограниченный болгон үчүн, мисалы доллардын количествосы 9,5 триллион да. Биринчи 1,5 триллион чыккан дүйнө жүзүнө. Кече жакында пандемия болгондо дагы 8 триллион чыкты да. 9,5 триллион болду. Биткоиндин количествосы 21 миллион да. Эми триллион менен миллиондун айырмасы бар. Ал 21 миллион Кыргызстандын элин алсак 3төн берген болсо түгөйт да. Туурабы? Бул жерде кандай болуп атат? Бул жерде бу байкебиз бир учурунда бир арзан бир 10 000 биткоин алып койгон болсо, бир дейли бир $1 алды дейли. $1 алды 10 000 биткоин. Бул $10 чыкканда дагы сатпайт да байкемчи. Эмне үчүн? Жадность включается. Эмнеге дегенде $1 нерсе $10 чыкса, сатышы мүмкүн какой-то определенный бир 1-2 миң сатып кичине бирдемке кылып коюшу мүмкүн да. $100 чыкты, аны сатпайт. Если акчасы боло турган болсо, $100 чыгып кетти деп туруп, кайра эмне кылат? Кайра алат. Ошол менен өзү ограниченный количество болгон үчүн адамдар бири-биринен алып отуруп эле эмне жаратып атат? Мына пандемияда 80 сомдарлар 500 сом, 800 сомго чейин чыгып кетти. Эмненин негизинде? Эки кампага эле бекитти дарыларды. Элдер жанталаш алып отурганда азайды да дары. Бааны көтөрдү. И кампаны ачып койду болду. Ошондой эле бул негизи на самом деле биткоин деги эле криптовалюта эчтемке жарабайт. Эчтемке сатып албайсыңар. Эч жакка өткөрө албайсыңар. Жараксыз нерсе да мындайча айткандачы. Как Кытайдын юани бар. Түркиянын лирасы бар, Ушул жерден бирин сатып ала алабызбы? Бул жерден эмес, деги эле Бишкектен. Анын акчасы менен жок. Обменкага барсак, сом же доллар кылган болсок, эмне? Сатып ала беребиз. Ошондой эле ушул криптовалюталардын азыр мен тетиги жакта баарыңыздарга көрсөтө албайм, бирок өзүнүн биржасы бар. Мындайча айтканда обмен валютасы бар да. Ошол жерден эмне кылса болот экен? Алмаштырып, долларга же рубльге, еврого алмаштырып туруп, аны иштете берсе болот. Мунун эмне кылып иштетебиз? Эмне кылабыз? Болгону бул жерде подушканын астында, банкта жөн эле турган акчалар бар да, ашыкча, лишний акчаларчы. Ошолорду мисалы жөн турбастан бул жака салып койсо, бул ограниченный нерсе да, баа өсүп тура берет. Баа өскөндө кайра эмне кылса болот экен? Алып иштете берсе болот.
Аз бул жөнүндө да тереңирээк айтабыз. Анан азыркы президент эмесин эметип коелу, байкеге эле 200 сом укту. Анан байкеге да ошо криптовалютанын кичине болсо да түшүнүгү бар экен. Байкеге да криптовалюта боюнча ыйгарып коелу. Кеңиз байкем. Бирок сиздин айтканда бул нерсени эмне үчүн эч ким билбейт. Да, сиздерге суроо берейинчи, бир суроо. Кыргызстан эмне үчүн 20 жыл, 30 жыл артта калып жүрөт? Бакиев күнөөлүү. Ошондой деп атасызбы? Жок, эмне үчүн Кыргызстан өнүгүп өсүп кетпейт? Эмне үчүн кедей жашайт Кыргызстан? Жаңы технологиялардын келбегендиги. Мне кажется, ошол эле. Мындан 10 жыл мурун мыналар жок эле. Мыналар келе баштады, уже азыр мен эмес, менин неберелерим уже кире баштады бугачы. Ал уже ушуларга чейин уже эмеси жете баштады да. Мен азыр түшүнбөгөн нерселерди бул неберем уже кирип атат. Бул деген значит жаңы инновационный нерселердин элге кеңирээк жетилиши деп ойлойм да мен. Бийлик күнөөлүү эмес. Өзүбүз күнөөлүүбүз. Ар бир отурган адамдардын өзүбүз күнөөлүүбүз. Неге дегенде бизде мындай чем кандай десем. Мисал алганда эгин тегинди биринчи эккен эмес деп атпаймынбы? Эмне үчүн эгин тегинди биринчи эккен эмес? Кыргыздар. Билген эмес. Кызыккан эмес. Эмне үчүн соода саттыкты биринчи кылган эмес? Кызыл кулак, алып сатар. Любой жаңы нерсени биз эмне кылабыз? Биринчи өндөйбүз, бир 10 жыл өндөйбүз да анан кабыл алабыз. Биз өзүбүз азыр 21-кылымда жашап атабыз, Бирок ой жүгүртүүбүз каякта? 20-кылымда. Вот. Ошол именно жаңы технологияларды, жаңы бизнестерди биз учурунда өздөштүрүп кетпегенибиз үчүн артта жашап атабыз. Мореки биткоин деген азыр бир биткоин 38.000 бирдемке доллар турат да. Бир биткоин, бир уштук биткоин. Азыр $100 мисалы 85 го. А биткоиндин бир уштугу $38.000 турат. Ошону 2012 мен лично өзүм уккам да. Ушу $1 туруп атат. Мен ал убакта Россия, Казакстанга товар ташыйчумун, акча кенен эле болчу да. 2012 $1 болуп атат. $1 000 алып койчу деп предлагать эткен. Мен айткам, койчу каякта жомок деп айтпачы. Жок эле нерсени эчтемке жарабыз, эчтемке кылабыз, кантип эле анан ушундан миллионер болуп кетти адам экен. Ошентип отуруп 8 жыл өттү. Пандемия болду, за границага чыга албайсың. Базарлар жабылды, бүт иштер токтоду. Ошол кезде анан интернетте чыгып отуруп, ошол биткоин деген чыгып калды. Изучать этип көрсөм 2009 чыккан экен. Какой-то 0,00 копейка, 1 сомго жетпеген акча болду элечи. А 2012 ошо мага предлагать эткенде $1 экен эле. Ошондо башыма зык деди да. Ошондо кичине изучать этип. Хотя бы $100 ошол убакта 37 ушундай болчу. 3700 сом болот. $100 100 биткоин алып койгондо кимде калькулятор бар? Эсептеңиздерчи. $100 деле $38.500 эсептеңизчи. $100 биткоинду 100'дü 38.500'e koydunuz yani. 3.850.000. Жомок Bunu Atatürk özgürlüğünü meslek evirkilerizden çın aytқанда. Жомок тура. Андан кийин эле мен изучать этип көрдүм, Эфиркоин деген чыгыптыр. 2014 чыгыптыр. Ишенбесеңиздер, интернетке кирип Эфиркоин, биткоин деп жазсаңыздар тарыхы чыгат. Сценарий полный чыгат да. Изучать этсеңиз 2014 Эфиркоин деген чыгыптыр. Ал деле арзан болуп чыккан да. Бирок мен 2020 жазганма укканда $114 болчу, бир уштугу. Анан биткоинге акчам жетпейт. Кымбат. Эфиркоин пока $114 арзан экенден да рисковать этип көрөйүн деп $1000 салдым. $912 $114'dan 8 эфиркоин алдым. 8 уштук эфиркоин алдым.
Убакыт өттү, 280ге көтөрүлүп атат. Эмненин эсебинен көтөрүлүп атат, түшүнбөйм. Жөн эле көтөрүлүп атат да. Анан 280 көтөрүлүп 250ге түшүп, 250ден да түшүп баратканда коркуп 4 штугун кайра саттым. $240 саттым да. $240 сатканда мага $960 болуп берди ошол. Төртөөнү жарымын сатканда. Эми менде төртөө калды. Азыр бир штугу $1600 турат. $1660 турат. Канча болот төртөө? Бер жагы $6000 болот да. Эч темке кылган жокмун. Жөн эле алып койдум. Вот, ошондон кийин бүт иштеримди токтоттум дагы. Ошого баш отум менен кирип кеттим. Азыр андан кийин Tifcoin деген чыккан да. Tifcoin'дун баасы азыркы учурда бир 20 сомго жетпеген акча да, бир штугу. Ал 0,00 копейка, но 20 сомго жетпеген акча. Бирок ушул нерсени биз апрелден баштадык. Апрелден баштап уже алып сатып ушул нерсени биткоин деле ошентип эле башталган. Эфиркоин деле ошентип башталды. Tifcoin дагы үчүнчү болуп, алар эми кымбаттап кетти да. Мисалы $1600 гана ала албайбыз. Утуру азыр жаңысы чыкты да. Ушуну колдон келишинче алып койсок болот. Анан убакыт өтөт, баасы көтөрүлөт, сатсак болот. Кантип сатабыз? Кантип акчаны киргизебиз? Кантип ошого алмаштырабыз? Бүт барын кызыккан адамдар болсо бирме-бир отуруп көрсөтүп бере алабыз да. Вот ошону айтканы келдик эле. Бул немени өзү ким ойлоп тапкан? Ким мундай немеси? Автор. Эми мындай да, буну деле бир гений ойлоп тапту да. Кайсы мамлекетте? Купон дегенде эде бай. Мисалы биткоинди деле мындай да, бул скрытый нерсе. Биткоин деле бир ойлоп тапты. Биржаганы ачып туруп, биржага киргизип койду. Баа өсүп атат. Адамдар көрүп отур, мен да алып койсом, меники да өсөт экен деп туруп, алып эле, эмне кылып атышат? Чайкоочулук бул деле чын-чын айтып. Мына обмен валютчиктер кантип зарабатывать этишет? Учурунда доллар деле бир 5 сом, 8 сом ушундай эле болсо керек эле. Азыр $1 канча? 85. Эми карап туруңуз, доллардын количествосу 9,5 триллион болуп атат да. Ошондо дагы эмне болуп атат? 85 сомго чейин көтөрүлүп атат. Мунун количествосу бизде азыркы чыгып аткан ушу улучшенный кылып чыккан 15 миллион азыркы Tifcoin деп аткандыкча. Ал Кыргызстан элине 2ден берген болсо түгөт. Бирок кыргыздар ошо бири-биринен эле алып отуруп эметип коет. Мисалы, миллионерлер азыр $1,000,000 болсо кайга сактайт элеңиз? Мал кыласың же үйүңдө турат. $1,000,000 деген ал 85 миллион сом да. Эми карап туруңуздар. Миллионерлер акчаны каяка салып атат? Алтын алып атат. Учурунда алтын деле эч ким түшүнгөн эмес да. Азыр алтын алып атышат. Биткоин алып атышат, криптовалюта алып атышат. Эми үчүн? Инфляция. Инфляцияны могу жердегилер баарыбыз түшүнөбүз, 87-жылы апалар жакшы билсеңиздер керек, 87-жылы шереңке барбы, обычный күкүрт. Ошонун баасы 1 тиын болгон экен да. 93-жылы эмне болду? 2 рубль болду. 200 эсе акчанын баркы кетип атат. Мешоктоп акчалар кармалып калды. Алмаштырып жетишип калды. Алмаштырбаган эмне болду? Күйсөңүздөр керек жакшы эле акчага. Эми карап туруңуз. 93-жылы кайрадан шереңкенин баасы мында кызыл 1 тыйындык болду да. Азыр канча сом? 3 сом, 300 эсе акчанын баркы кетип атат. 300 эсе акчанын баркы кетип атат. 27 жыл болуп тур 93-жылдан бери. 300 эсени бөлгөндө 11 эседен, жылына 11 эседен баркы кетип атат акчанын. Инфляция жакын калып турбу? Мына элдин баары аз доллар алып атат азырчы. Билесиздер, количество көп болгондо эмне болду? Кытай эмне үчүн вирус чыгарды? Кызыкпайбыз да. Кытай бул элди аз айтыш керек, еще финансовый согуш бул. Долларга каршы туруп аткан бирден бир мамлекет бул Кытай да. Вирусту чыгарды.
Эми кагаз акчадан бири-бирине вирус жугат экен деп туруп, өздөрү криптовалютага өтүп кетти. Интернетке кирсеңиздер ал деле турат. Өздөрү криптовалюта өтүп кетти. Эми дүйнө жүзүндө биринчилерден болуп Кытай өтүп атат. Бренд ким болуп калат? Бренд Кытай болот. Америка өтүшү мүмкүн криптовалютага? Эмнеге өтпөйт? Долларды количествосы көп болуп кетти, тиги бу деп туруп, электронный криптовалютаны чыгарып туруп, Өтүп кетет алар. акча алмашат деп туруп, долларды алмаштырып өтүп кетиши мүмкүнбү? Россия өтөт, э? Россия деле акча алмашат миш деп миш чыгарып койду. Акча алмашат миш деп жүрөт да аз адамдарчы. Если акча алмашар кезде айткан болсо, элдин баары дүрбүйт. Миш чыгарып койду. Bir gün emес, bir gün Россия деле алмаштырып койушу мүмкүн. Казакстан бизге эртең эле келип калат. Азыр обмен валютага барып кагаз акчаны алып атпайбызбы? Кийин момундай компьютерден же болбосо телефондон эле эмне кылат экенбиз? Азыр рубльди долларга алмаштырып аткандай эле долларды криптовалютага алмаштырып калабыз. Азыр бир жан деле мындай эметип үстүрттөн көрсөтүп коем сиздерге. Ошол анан чын айтканда буну Бишкектен баштадык. Бир киши баштады. Ал киши деле өзүбүздүн Жалал-Абадтын кулуну. Кеңеш Алиянов деген. Ошол бир киши Кыргызстан боюнча бир киши бир ондой адамга үйрөттү, точнее бизге. Ушуну кылгыла деп. Биз дальше эмне кылып атабыз? Үйрөтүп атабыз. Мындайча айтканда тал орноттук, тамырлашын күттүк. Азыр эмне болду? Тамырлап кетти. Тамырлаганда эмне болот? Ал көктөйт, өсөт. Азыр 657 адам болдук биз. Бул вирус сыяктуу, бири-бирин эле жугуш керек. Кыргызстан боюнча 657 адам болду. Эми карап туруңуз. Ал 5-6 брокерди, трейдерди дайындаган болсо, 5-6 брокер, трейдер уже 20-30га жетип калдык. Бири-бирибизди даярдап отуруп. Инвесторлардын саны уже 650-700ге жетип калды. Когда брокерлердин саны 200-300ге жетип, немелер инвесторлар жөн эле кебиркилер мисалы эки максатта келет. Бирөө жөн эле акчасын салып коет, башыма урутпачы, мага акчаны сал дагы криптовалютаңы бер, баасы өскөндө мага сатып бересиң дейт да. Ошондой адамдар алар ишин кылып жүрөт башкача. Брокерлер ошо компьютерге акчаны киргизип, биржага алып саткандар, алар брокерлер да. Эми ошондой инвесторлордун саны 6000-7000ге жетип, брокерлердин саны 200-300ге жеткен убакта мунун баасы минимум $100 болот. Бир уштугу. Ошондой байкелер. Анан мен кыргыздар сразу эле бир нерсени азыр деле ичиңерден ойлоп турсаңар керек, күйүп кетсем эмне болот депчи. Мен айтайын сурайын деп калдым. Мен билем аны. Потому что бизде жана сетевой пирамида дагы эмне 1000 сом салсаң 2000 сом аласың, мындай тигиндей деген нерселер уже адамдардын үшүн алып бүтүптүр да, бияктачы. Бул андай эмес. Мисалы сиз бардыңыз, сомуңузга доллар алып алдыңыз. Ал доллар чөнтөгүңүздө турат. 85тен алдыңыз, 70ке түшүп калды. Күйдүм деп ойлойсузбу? 85тен алып 70ке түшүп күйөсүңбү? Эгер долларды сатсаңыз. Сатпай сактап турсаңыз 100га чыгышы мүмкүнбү? Мүмкүн, түшүп кетиши да мүмкүн. Түшүп кетиши да мүмкүн. Бул деле ошондой эле нерсе. Түшүндүңүздөрбү? Силер сомго криптовалюта алып коесуздар. Баасы түшсө деле күйбөйсүңөр. Эси сакта ашыкча акча да бул жөн эле турат. Мисалы, биткоин тарыхын айта турган болсок, биткоин какой-то копейкадан башталып туруп 2017-жылы $20,000 көтөрүлгөн бир уштугу. Пример келтирип атам да. $20,000 көтөрүлгөндө ошондон деле алышты да адамдар, туурабы? Кайра $3,800 түшүп калды. Шашылып саткандар күйдү. Сактап койгондор 2020 почти $40,000 чейин чыгып атат. 3 жылдын ичинде. Кайра күйгөн жок да, туурабы? Ошондой эле нерсе. Баа бир нерсе айтып кетесиң, бизде базар конунан болом, жаңак. 60-70тен жаңак сактап коебуз, жазга маал сатабыз депчи. Жазга маал 150-200 сомго чыкса чыгып берет, чыкпаса койт 50 сом болсо дагы аны вынужден сатабыз да. Эмне үчүн?
паңдап кетет, ачып кетет, ирип кетет. Сатпай жок, мен кийинки жылды чыгат деп сактап кое албайбыз да. Бул эчтемке болбойт. Ачыбайт, чирибейт, аренда сурабайт, чөп сурабайт, богун тазалабайсыздар. Эмне болот экен? Жөн эле тура берет. Мисалы, биз биринчи баштаганда жок, ага да жооп аласыз. Карап туруңуз. Нарындыктар негизи мындай көл калып болот го. Бат алданат точнее. Бат бир нерсеге ишенет, бат деметет. Анан Түшөнкул деген байке келип калды. Жаңыдан баштап атканда ал убакта мынчалык информация жок эле биздечи. Экелөө сөз айтылды. Ушуну алсаңыз, байып кетет экенсиз деген элечи. Анан ал өзү таксист экен. Анан ошо стройка шыбакчы деп коебуз, азыр галстагынып кычырап жүрөт да. Анан кетти. 80 миң сом алып келди. 2 сомдон уштугун 2 сомдон алды, 40 миң уштук алды да кетти. Анан айлыга барат да дардаңдап. Айлыга барып мактанат. Кыргыздын оозунан жакшы сөз чыгабы? Өлдүң сен, лох болдуң, алдандың. 80 миң сом кетелер капут. Дейт, анан 1-2 ай өтпөй келет. Келип. Не болду байке десем, мунун эчтемкеге жарабайт турбайбы. Эчтемке кыла албайт турбайсың. Жөн эле воздух турбайбы, жөн карап отура берем муну мен. Анан бир жагын ачтым да көрсөттүм. Канча сом деп турат? 8 сом. Азыр ушул 40 миң коюнуңузду алмаштырып берсем, 320 миң сом акча болот экен. Алмаштырып берейин десем, жок деп эле. Десем, дагы көтөрүлгөндө саткан. Анан айтты ошондо, иним дейт, десем, ошондо жакшылап эле түшүндүрбөйт белең дедим да. Неге десем, 200 миң акчам бар. Машинасын көрсө 200 миңге саткан экен. Азыр сен сатасың азыр? Азыр ушу сатып жүрөбүз да байкем. Ал мындай байкем. Анан сатсаң, алатыр алды. Жок, мындай да байке. Муну жок, бул шашылыш жок. Бул өзүңөр деле. Үйүңөрдө бала чакаңар бар. Нарындыктан өтүп кетпеңиздер го. Эми ошол мындайча айтканда азыр где-то 20 сом тереги болуп атат. Ошол 40 миң коюну 20 сомдон саткан болсо, почти 800 миң. Ал киши менен кааласаңыздар видеозвонок менен чалып сүйлөштүрүп коем. Музафар деген байке жүрөт ушул жерде, тажик. Музафар деген. Жалал Абад регионунда 4-өбүз жүрөбүз. Музафар деген байке бар. Ошол деле азыр айтып калат, күнүнө 1000 сом таап, өзү прачки сатып иштечкен да. Күнүнө 1000 сом тапкан болсо, прачки сатып. Азыр күнүнө 1000 сом коротом деп атат. Эми мен мындай да, силерсиз деле бул бизнес жүрөт да. Точнее, бизсиз деле. Биз кошулсак деле бул бизнес жүрөт. Ар бир адам кылса эмне үчүн? Өз үчүн. Мына ушуга чейин акчанын артынан эле угуп жүрөбүз да. Башка мамлекеттерде эмне кылат? Акчаны өздөрүнө кудуруп коет. Ошондой деңгээлге жете турган деле болуп калдык өзү негизичи. Анан түшүнгөнү түшүнөт, эжебиз деле алды, канча сомдон алды деле? 15 сом 20 тиын беле? Вот. Ошентип эле силер деле мындай чын-чынын айтканда страхтан коркотпайбыз бизчи. Мен ушу бизнеске келип бир нерсени түшүндүм. Кыргыздар жанын жоготкондон коркпойт экен да. Өлүп калгандан коркпойт экен. Бирок акчасын жоготкондон ушундай коркот экен, жок. Акча менен өлүм бир сүрөт. Эми америкалыктар менен салыштырсак, бир машина айдап кетип атсаң, токто деп пистолет такап, машинаңы өрөсөң атып салам десе, о май гад деп эле качып кетип калат да, туурабы? Кыргызды попробуйте ошентип. Мени ат дейт. Анан машинаны аласың дейт. Ошо психология башка биздики, чын-чынын айтканда. Ошон үчүн сурооңуздар болсо бериңиздер, кызыккандар болсо айтабыз, дейбиз. Биз ушинтип азыр мындай да. Бул как обмен валюта сыяктуу эле ачылат. Каалайбызбы, каалабайбызбы, бул нерсе ачылат да. Мисалы обмен валюта бир эле жерге ачылган да. Анан үйрөн экинчи жерге ачылды, анан үчүнчү жерге ачылды. Азыр биз дагы ар бир регионго эмне кылып атабыз? Эгип атабыз да, мындайча айткандачы. Анан ар кайсы жерде үйрөнгөндөр ачып иштей берет. Бул сет эмес. Эки адам чакырсаң, эки адам чакыр дей турган нерсе эмес бул.
ошондой өзүң үчүн болду ошол